Саламатсыңар балдар. Силерди кайрадан экран алдында көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Адаттагыдай эле биология предмети боюнча теле сабагыбызды баштайбыз. Эгер сабакка даяр болсок, адаттагыдай эле дептер, ручкабызды алып, экранга ыңгайлуу отуруп, керектүү жерлерин жазып алсак болот. Бүгүн биз силер менен дагы бир тиричиликтин органикалык компоненттери болгон белоктор, нуклеин кислоталары, АТФ тууралуу билип кетмекчибиз. Анда сабакка даяр болсок, анда биз сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө балдар, адаттагыдай эле бир канча суроонун үстүнөн жооп алып кетмекчибиз. Биринчиси, белоктор жана алардын түрлөрү, биологиялык ролу. Экинчи, нуклеин кислоталары жана түрлөрү, анын биологиялык ролу. Үчүнчү, АТФ жана анын биологиялык ролу тууралуу окуп үйрөнөсүңөр. Алгач белоктор деген сөзгө аныктама берип кетели, же болбосо белоктор деген эмне? Белоктор же дагы аталышы бар протеиндер. Грек тилинен биз чоготторгондо протос биринчи, булар ар бир тирүү организмдин баардык жашоо процессин камсыз кылган табигый органикалык бирикме. Кайсы жерде жашоо бар болсо, ал жерде белок бар. Жаратылышта белоктор 5 элементтен түзүлөт. Баардык белоктун молекулалары көмүртек, суутек, кычкылтек, азот, кээде күкүрт, фосфордон турат. Жаратылышта белоктор 20 аминокислоталардан пайда болот. Аминокислота белоктун бирдиги болуп эсептелет. Кандай экенин экрандан көрсөңөр болот. Белоктун курам боюнча классификациясына токтолуп өтөлү. Жаратылышта белоктор жөнөкөй белоктор, башкача айтканда булар протеиндер деп аталат. Аларга булар аминокислотадан гана турат. Альбуминдер, глобулиндер, гистондор, төртүнчүсү склеропротеиндер. Булар жөнөкөй белоктор болуп эсептелет. Ал эми татаал белокторго балдар, булар протеидтер. Башкача айтканда татаал белоктор. Аларга кайсылар кирет? Буларга фосфопротеидтер, гликопротеидтер, нуклеопротеидтер жана хромопротеидтер, дагы липопротеидтер болуп бөлүнөт. Белоктордун молекулалык түзүлүшүн алгачкылардан болуп Кай Линдстрём Ланг бул белоктун мейкиндикте структуралык түзүлүшүн 4 деңгээлде бөлүүнү сунуштаган. Алар кайсындай? Биринчилик, экинчилик, үчүнчүлүк жана төртүнчүлүк деп бөлүп караган. Ошолордун ичинен биринчилик структурасына токтолуп өтөлү. Булар биринчилик структура полипептиддик чынжырчада өз ара пептиддик байланыш менен байланышкан, аминокислоталардын саны жана ирети болуп саналат. Ал кандайча экенин экрандагы сүрөттөн көрсөңөр болот. Эми экинчилик структурасына токтолуп өтөлү. Экинчилик структурасы суутектин байланыштык негизинде белоктун биринчилик структурасынын спиралы түрүндө оролуусунун белоктун экинчилик структурасы пайда болот. Экинчилик структурада баардык радикалдардын спиралдан тышкары жайгашкан. Белок молекуласынын узундугу 4 эсе кыскарат экен. Үчүнчүлүк структурасы полипептиддик чынжырдын
спиралы мейкиндикте оролгон конфигурация, башкача айтканда радикалдардын негизинде чынжырдын айрым бөлүктөрүнүн ортосунда жаңы коваленттик байланыштар пайда болот. Молекулалардын узундугу бул жерде 10 эсе кыскарат. Кийинкиси балдар, төртүнчүлүк структурасы. Булар белоктун молекулаларынын комплекси, башкача айтканда протеиндер, белоктук же белоктук эмес молекулалардын комплекси. Башкача айтканда булар протеидтер. Эми балдар, белоктун денатурациясы деген эмне экенине токтоло өтөлү. Денатурация бул белоктордун молекуласынын мейкиндиктик структурасынын бузулушунун касиетин жоготушу. Ал эми белоктун ренатурациясы чөйрөнүн нормалдуу шарттары. Ренатурация бул белоктун табигый структурасынын калыбына келишкен балдар. Эми балдар, белоктун жаратылыштагы аткарган маанисине токтолуп кетели. Алгач эле белоктор жаратылышта структуралык функцияны аткарат. Белоктордун организмдеги ролу өтө чоң жана ар түрдүү. Ар бир белоктун өзгөчө физиологиялык кызматы болот. Анын чоң тобу организмдин түрдүү структурасында катышат. Клеткалардын кабыгы, ички органеллалары, ошондой эле нерв сөңгөктөрүнүн кабыгы өзгөчө белоктон турат. Ал кан тамыр, тери, тарамыш, байламта, кемирчек, сөөк, ошондой эле чач, тырмак, канат жана мүйүздүү түзүлүштөрдүн составына кирет. Белоктордун кийинки кызматы балдар бул катализатордук функцияны аткарат. Ферменттер, башкача айтканда, жандуу организмдерде биохимиялык реакцияларды тездетүүдө катализатордун кызматын аткарат. Кийинкиси балдар бул сигналдык функциясы. Рецептордук белоктор сырткы чөйрөдөн сигналды кабыл алат жана клеткага буйрукту жеткирет. Дагы балдар, белоктун кызматы бул кыймылдаткыч функцияны аткарат. Булчуңдарда жыйрылгыч белок, миозин жана актин белок болгондуктан алар жыйрылып жана бошоңдоп турат. Ал эми эң жөнөкөй жаныбарлардагы тубулин белогуну кирпиктер, шапалакчаларды кыймылга келтирет. Аны экрандагы сүрөттөн көрсөңөр болот. Дагы кийинки кызматы балдар бул транспорттук функцияны аткарат. Бир органдан экинчи органга ар кандай заттарды ташыйт жана аларды байланыштырат. Гемоглобин өпкөдө кычкылтек менен байланышат дагы оксигемоглобинге айланат. Кан менен органдарга жана ткандарга барып, оксигемоглобин ажырайт жана аларга кычкылтекти берет. Муну балдар биз 8 класстын темасында билип кеткенбиз. Кийинки кызматы коргоочу функцияны аткарат. Оору козгоочу бактериялар же алардын тиричилик аракетинен пайда болгон организмге зыяндуу заттар канга түшкөндө антителолор, иммуноглобулин белогу пайда болот. Ошондой эле канда эриген фибриоген белогу болуп, кан тамырлар жабыркаган жерде алар тез полимерленип, фибрин жипчилерине айланып дагы кан аккан жерди тосуп, кан кетүүдөн сактайт экен балдар. Дагы бир жаратылышта кызматы балдар бул энергетикалык функцияны аткарат. Белок тамак аш рационунун эң негизги бөлүгүн түзөт. 1 грамм белок бөлүнгөндө 17,6 килоджоуль
энергия бөлүп чыгат. Кийинки кызматы бул азыктандыргыч функцияны аткарат. Негизинен белок тамак аш азыктарынын ичинен эт, дан азыктары, сүт азыктары жана башкаларда көп кармалат. Ичеги карынга тамак аш менен түшкөн белок тамак сиңирүүчү магызындагы ферменттердин таасиринен аминокислотага чейин ажырап канга өтөт экен. Биздин турмушубузда аба сыяктуу эле белоктор өтө керек. Белоктор организмдин курулушунда катышып, өсүүсүнө, өөрчүшүнө, витаминдер менен минералдык заттардын организмге сиңирилишине катышат. Адамга канчалык өлчөмдө белок керектигин баары эле биле беришпейт. Келгиле анда кененирээк карап кетели. Жаратылышта протеиндер өсүмдүктөрдө жана жаныбарларда кармалат. Алар түзүлүшү, келип чыгышы боюнча бири-биринен айырмаланышат. Эң көп өлчөмдөгү белоктор сүт азык заттарында, жумурткада, андан кийин эт азык заттарында, анын ичинен куш этинде, балыкта көп болот. Ошондой эле чанактуу өсүмдүктөрдө, жаңгакта, дан өсүмдүктөрүндө кездешет. 100 грамм жаныбарлардан алынган сүт азыгында, этинде 17-22% чейин белок кармалат. Ал эми кийинки орунду өсүмдүктөрдүн уругунда, анын ичинен жаңгакта, мистеде, бадамда жана ашкабакта көп болот. Дан өсүмдүктөрүнүн 100 граммда 8-12% чейин белок кармалат. Аларга гречка, күрүч, сулуу кирет. Чанактуу өсүмдүктөрдүн 100 граммда 25% чейин белок кармалат. Күнүгө нан жеп туруу менен биз белокту топтой алабыз. Жер жемиштердин ичинен эң көп сандагы белоктор капустада, картошкада, брюссель капустасында, авокадода, инжирде көп кездешет. Чоң адамдын суткалык нормасына 1 килограммга 1,3-1,4 грамм белок керектелет. Ал эми кара жумуш иштеген адам үчүн 1 килограмм салмакка 1,5 грамм белок керектелет. Спортчулар үчүн 1 килограмм салмагына 2-2,5 грамм белок керектелет. Эркектер үчүн 1 суткада 132 граммга чейин белок керектелсе, ал эми аялдар үчүн 92 грамм белок сарпталат. Кийинки кызматы бул гормоналдык функцияны аткарат. Башкача айтканда, гормон белогу организмдеги баардык тиричилик процесстерин, анын өсүү жана көбөйүүсүн башкарып турат. Тамак азыктарында белоктун кармалышына токтоло өтөлү. Аны экрандагы таблицадан көрсөңөр болот. Өсүмдүктөрдө жана эт, балык, жумурткаларда канча процентке чейин белок кармалышын көрсөңөр болот. Эми балдар, нуклеин кислотасына токтоло өтөлү. Нуклеин кислоталары латынча нуклеус. Баардык тирүү организмдерде, жаныбар, адамда кеңири тараган тукум куума информацияны сактоо, аны ишке ашырууга жана укумдан тукумга өткөрүүгө жооптуу эң активдүү биополимерлер болуп эсептелет. Нуклеин кислотасынын негизги кызматы генетикалык маалыматтарды кийинки тукумга берүү, белоктун синтезине катышуу жана тукум куучулук маалыматты сактоого катышат. Анда кандайча экенин токтоло өтөлү. Организмдеги клеткаларда түзүлүшү, курамы жана функциясы боюнча айырмаланган нуклеин кислотасынын 2 түрү бар. Дезоксирибозаны кармаган дезоксирибонуклеин кислотасы, башкача айтканда ДНК, рибозаны кармаган рибонуклеин кислотасы, РНК. РНКнын түрдүү курамы, молекулалык массасы жана функциясы боюнча 3 класска бөлүнөт. Информациялык РНК, башкача айтканда маалыматтык РНК, ДНКдан рибосомаларга белоктун структурасы жөнүндөгү маалыматты
ташууда катышат. Ал эми ташуучу РНК аминокислоталарды белоктун синтезделүүчү жерине ташууда катышат. Ал эми рибосомалык РНК белоктор менен чогуу рибосоманы пайда кылат. Нуклеин кислотасынын организмде ар бир клетканын ядросунда бар экендигин жана составына фосфор кирерин биринчи жолу швейцариялык илимпоз Мишер тарабынан 1886-жылы ачкан. Кийинчерээк жалаң эле клетканын ядросунда эмес, цитоплазмада, хлоропласттарда жана митохондрияда бар экендигин аныкталган. Эми балдар, ДНКга токтолуп өтөлү. ДНК бул тукум куучу маалыматты сактоо информациясын аткарат. ДНКнын курамына азоттук негиздер аденин, гуанин, тимин жана цитозин кирет. Углевод дезоксирибозаны кармагандыктан ДНКнын аталышы ушунан келип чыккан. Фосфор кислотасынын дагы өзүнө кармап жүрөт. Уотсон жана Криктин модели боюнча ДНКнын молекуласынын экинчилик структурасы эки комплементардык карама каршы жайланышкан полинуклеиддик чынжырчадан турган эки спиралды түшүндүрөт. Башкача айтканда, аденин жана тимин, гуанин жана цитозин дайыма бири-бирине карама каршы жайланышат. Жана ортолорунда суутектик байланыш пайда болот. Бул кубулуш комплементардуулук деп аталат. Комплементардык ДНКдан маалыматты так көчүрүүнү түшүндүрөт. ДНКдан айырмаланып, РНК бир чынжырчалуу молекула болуп эсептелет. Курамында аденин, гуанин, цитозин бар. Ал эми тиминдин ордуна азоттук негиз урацилди камтыйт. Ал эми РНКнын аталышы рибозаны кармагандыктан РНК деп аталып калган. Андан сырткары фосфор кислотасы дагы бар. РНК ядродо, ядрочодо, цитоплазмада, митохондрияда жана рибосомада бар. Эми балдар, АТФ-ка токтолуп өтөлү. АТФ бул аденозин трифосфор кислотасы. Клеткада жана организмде маанилүү ролду ойнойт. Липман 1939-40 жылдары клеткада АТФ энергиянын негизги ташуучусу экенин далилдеген. АТФ митохондрияда, хлоропласттарда пайда болот. Заттардын синтезделишинде активдүү ташууда, булчуңдардын жыйырылуусунда, фотосинтезде колдонулат. Фосфор кислотасынын бир молекуласынын үзүлүшү 30,6 килоджоуль мольдун бөлүнүшү менен коштолот. Эми балдар, АТФтин функциясына токтолуп өтөлү. АТФ клетканын энергетикалык алмашуусун катышат. Баардык клетканын функцияларынын энергетикалык булагы болуп саналат. Эми балдар, өтүлгөн сабакты бышыктоо максатында терминдерге токтолуп өтөлү. Бүгүнкү сабакта кандай терминдерди билип кеттик? Белоктун башкача аты кандай? Биринчи суроо. Белоктун башкача аты бул полипептид. Экинчиси, белоктун мономери эмне деп аталат? Белоктун мономери биз билип кеттик, бул аминокислота экен. Кийинкиси балдар, белоктун мейкиндиктик структурасынын бузулушу эмне деп аталат?
Биз муну да сабактын жүрүшүндө билип кеттик. Денатурация деп аталат экен. Ал эми жаратылыштагы биологиялык катализаторлор деген эмне? Жаратылышта биологиялык катализаторлор булар ферменттер болуп эсептелет. Үйдөн балдар дептерге экрандагыдай кылып таблица чийип, ДНК менен РНКны салыштырып, айырмачылыктары жана окшоштуктарын таблица кылып толтурсаңар болот. Ушуну менен балдар, биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Келерки сабактан жолугушканча сак саламатта калгыла.